2023 жылга карата мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлордун портфели айыл чарбасын колдоодон баштап инфраструктураны өнүктүрүүгө чейин көптөгөн чөйрөлөрдү камтыйт. Ийгиликтүү долбоорлордун катарына Бишкекте 2 компьютердик томография борборун ачуу жана канттагы өспүрүмдөр спорт мектебинин бассейнин оңдоо кирет. Ошондой эле Бишкек шаарындагы номер 69-мектептин бассейнин реконструкциялоо долбоору боюнча келишимге кол коюлган. 2026 жылга карата мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү программасынын актылары жана долбоорлордун саны бир топ көбөйдү. Буга чейин 3 долбоор ишке ашырылып, дагы 19 долбоорго кол коюлду. 6 долбоор боюнча тиешелүү иш-аракеттер даярдалып жатат. Андан тышкары дагы ар түрдүү тармактарда долбоорлорду жүзөгө ашыруу аракети көрүлүүдө. Айрыкча саламаттыкты сактоо, компьютердик томография жана диагностикалык чөйрөсүнө көбүрөөк көңүл бурулду. Учурда мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунун күрөш залы, Бишкек шаарында 3 бала бакча курулуп, Ысык көл облусунда мөмө жемиш питомниги ачылып, Чүй облусунда балык чарбасы кеңейтилген. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорунун борбордук портфели 1 миллиард доллардан ашык инвестиция менен 68 долбоорго көбөйгөн. 20 долбоор боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишимине кол коюлган. Маалыматтарды иштеп чыгуу борборун түзүү, Жалал Абад шаарында заманбап IT борборун ишке ашыруу, аймактарды байланыштырган жолдорду куруп, Бишкектеги автоматташтырылган унаа токтотуучу жайларды киргизүү сыяктуу өзгөчө ири долбоорлор дагы бар. 2 жыл аралыгында 19 долбоорго кол коюлуп ишке ашырылып жатат. Алардын жалпы суммасы 26 миллиард сом түздү. Жылдын аягына чейин дагы 10 долбоор макулдашууларына кол коюп ишке ашырган жатабыз. Андан тышкары биз ошо сентябрь айында чоң ири экинчи эл аралык мамлекеттик жеке өнөктөштүк конференцияны өткөзүүгө даярдалып жатабыз. Ошо бардык кызыктар адамдарды, кызыктар жактарды ошол конференцияга келип катышып кеткенге чакырам. Белгилей кетсек, былтыр мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча биринчи эл аралык конференция өткөн. Үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында экинчи эл аралык конференция өткөрүлүшү күтүлүүдө. Анда инвесторлорду өлкөнүн социалдык маанилүү программаларын ишке ашырууга катышууга тартуу күтүлүүдө. Сарагүл Полотова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.